Бирөөгө карыз бердиңиз, карызыңызды кайтара албай калды. Ушуну айтат. Wa in kana du usratin, эгерде чындап эле ал банкротко түшүп калса, ал мошенник эмес. Мүмкүнчүлүгү точно жок. Алданып калды, товарлар күйүп кетти. Кыйын абалда. Фанадиратун иля майсара, Алла айтат. Ага кичине жеңилдик абалга чыкканга чейинчи мөөнөт берип кой дейт. Чүнкү бирөө сизге карыз да, бирок ошонун карызын аныкташыбыз керек. Кандай карыз бул? Бар болуп туруп же башка жакта оборот кылып туруп же болсо кош көңүлдөн жок кылып арбелакет кылган жокпу? Себеби анын тарбиясы, анын ахирети бузулат. А эгерде жок, чындап эле мындай форс-мажор деп коебуз го. Ушундай бир абалдарга түшүп калды. Жок болуп кетти, күйүп кетти, өзү күтпөгөн жерден кырсык келип калды. Мындай нерселер менен, ошондой адамдарга эми сизге карыз, аны кайра кыйнабай, өлгөн үстүнө көңгөн кыла бербей, токтоп тур. Фанадиратун иля майсара, анда мөөнөт берүү керек экен. Ошо адам кичине өзүнүн путуна туруп алганга, кичине жеңилдик абалга чыкканга чейин мөөнөт берүү керек. Ошондо да Алла субханаху ва таала айтат: "Ва ан тасаддaqu khayr lakum in kuntum ta'lamun." Эгерде садака кылып бере турган болсоң, ошону кечирип берүүсүң, анда сен үчүн жакшыраак бол. Эгерде сен ушунун пайдасын, сообун билсең.